Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо тынч жана одоно мыйзам бузууларсыз өттү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Жалбат облустук ички иштер башкармалыгы дагы шайлоо күнү коомдун коопсуздугун көзөмөлгө алып күчөтүлгөн тартипте иш алып барышты. Жалбат областы боюнча шайлоо жыйынтыгы боюнча одоно мыйзам бузуулар аныкталган жок. 2024-жылдын 17 ноябрь күнү 1000ден ашуун милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышты. Бүгүнкү күндө облус аймагы боюнча коомдук саясий абал туруктуу, шайлоо тынч өттү. Эске салсак, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо 17 ноябрда таңкы саат 8ден кечки саат 8:00 чейин жүргүзүлдү. Таза жана адилеттүү өтүүсү үчүн ар тараптан аракеттер көрүлүп, жаңы аппараттар менен дагы камсыздалды. Шайлоого катышкандар чындыгында бул жолку шайлоо таза өткөндүгүн айтышууда. Түз өттү, абдан таза өттү. Мурдагыдай алгындай мындайлар жок, Кудай кааласа. Таза, тынч. Адамдар жакшы келди. Адамдардын настроениясы жакшы. Биз колдогон депутаттар өттү. Мурункуга караганда кыйла разница бар да. Таза болду. Эми иштеп берсе болду эми бизге эмне? Таза иштесе болду. Шайлап койдук бар жоон. Азыркы шайлоолор мурунку шайлоого караганда бир топ жеңил, жана карточкаларды алыштар дагы оңой. Анан барып карточкабызды алып, өзүбүз каалаган адамга добуш бердик. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров калкты кайдыгер карабай шайлоо өнөктүгүнө катышууга чакырган. Жалал-Абад шаардык кеңешинин депутаттыгына болсо жалпы 3 партия атсалышкан. Алардын жыйынтыктары чыгарылып, жеңишке жеткендер аныкталды. Жалпы процент боюнча 89.791 шайлоочудан шаарда 28% катышты. 24.264 шайлоочу добуш берип кетишти. Өзүнүн жарандык милдетин аткарып кетишти. Жыйынтыгында 3 партиянын проценттери бөлүндү. Азыркы убакта Жаңы Кыргызстан саясий партиясы 48%, ошол шайлоочулардын жыйынтыгы боюнча. Адилет саясий партиясы 40% жана Эмгек саясий партиясы 10%ге болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын берген маалыматына ылайык, өлкө боюнча шаардык кеңештерге 392.844, айылдык кеңештерге болсо 758.087 киши добуш берди. Ал эми республика боюнча жалпысынан 2437 шайлоо тилкеси иш жүргүздү. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал-Абад шаары.